экинчи бөлүгүн өтөбүз. Ал кайсы эле? Ал Макканын фазилеттери. Ушул быйык жерлерге келдик. Бул жердин кандай фазилеттери бар? Ошолор жөнүндө сүйлөшкөнбүз кече. Каяка келип токтогонбуз? Бул жерде Аллах Субханаху Таала таладагы айвандардагы амандык берген, асмандагы куштар дагы аман болуш керек, дарактары кыйылбайт, бирөөнүн малы көчөдө түшүп калган болсо да алынбайт деген жерге келиппиз. Кийин айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Вала юнаффару сайдуха." У кылып, уусу чочтулбайт. Бул дегени у дагы кылынбайт дегени. Уулана турган айвандары үркүтүлбөйт. Вала тултакату луктатуха илля лимаруфин. Жоголгон буюм алынбайт. Бирөө баратасыз, жолдо бир кымбат баалуу нерсе турат. Бирөөнүкү түшүп калган, жоголгон. Аны албайсыз. Алганга акыңыз бар качан? Өзүн таныткан ээсине бериш үчүн мынау кимдики деп айтыш үчүн гана алышыңыз мүмкүн. Алып чөнтөккө салып кетип калган болбойт. Азыркы мезгилде ошо жоготулган буюмдар деген атайын бөлүмдөр бар. Харамдын тегерегинде бир нерсе таап алган болсоңуз, биринчи эмне кыласыз? Айтасыз: бул кимдики? Бирөө келип өзүнүкү экенин далилдеп берсе, ага берилет. Эгер азыр ар кадамда шайтан азгырат да, жеке адамга. Анан напсы азгырса, бирөө өзүнүкү эмес нерсени дагы меники деп алып кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан жоголгон нерселердин өзүнчө жерлери бар, ошол жерге апарып бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын малын алышты, авирин төгүштү, канын төгүштү дагы ушул жерлердин арамдыгына, урматына окшоткон. Буну азыр биз хутбатул вадада да айттык. Инна димаакум, силердин каныңарды төгүү арам. Ва амвалакум, бири-бириңерге малыңарды акысыз алыш арам. Ва арадакум, авириңерди төгүш арам. Харамун ка хурмати яумикум хаза фи баладикум хаза фи шахрикум хаза. Ушул күнүңөрдүн урматындай, ушул шаарыңарда кандай күнөө кылыш арам болсо ошондой арам, ушул айда ай кандай харам болсо ошондой арам деп азыр эле буну айтып өттүк. Ваман хамма бисуин фиха. Ким ушул Маккада туруп бир жамандыкты көңүлүнө түйүп, жамандыкка умтула турган болсо, аззабаллаху, Аллах аны азапка салат. Аллах Таала айткан Хаж сүрөсү 25-те: "Ваман юрид фихи биилхадин бизулмин нузикху мин азабин алим." Ким бул жерде бир илхад, жаман ишти, капырчылык ишти зулум менен каалай турган болсо, биз ага жаны ооруткан азапты таттырып коебуз dedi. Ваззалиму фиха абгадун наси индаллах. Бул жерде зулум арам. Бул жерде зулум кылган киши Аллахтын алдында эң жаман көрүлгөн адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Абгадун наси илаллах мулхидун фил харам." Эң Алла жаман көргөн адам ушул харам жеринде жүрүп, куфур иштерди кылган адам. Аны Аллах субхана таала өтө жаман көрөт. Эң жаман көрүлгөн адам. Вали азим хурматиха ла ятау ардуха мушрикун. Бул жер ушунчалык улуу, ушунчалык урматтуу. Бул жерди мушриктин кадамы баспайт. Макка менен Мадинага мушрик, Аллага шерик кошкон капыр киргизилбейт. Маккага кирип жаткан жолдордо дагы, Мединага кирип жаткан жолдордо дагы таблолорго жазып коюлган. Бул жака мушрик, капыр кирбейт деген таблолор бар. Эмнеге? Анткени бул жердин харам экенине,
Allah'ın aldığında uluk jer ekeninin belgisi. Allah subhanahu taala aytdı: "İnnemel müşrikûne necesun." Antkeni müşrikler neces dedi. Neces degen bu ıplas nerse. "Fela yaqrabul mescidel haram." Alar haram meçitine jakındaganga akысы жоқ. Бұл Tavba suresi 28. ayet. Anan "Ve'd-deccalu kafirun billah." Eki çoğun Allah'ın düşmanı var. Birincisi şeytan, iblis, ikincisi Daccal degen al Allah'ın düşmanı çıkar. Özün Kudayımın deydi. Al adam kıyamatқа жақын çıkat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın kavarın bergen, күнчүгүш тараптан çıkat deydi. Bir közü soğuluğan болады deydi. Mаңдайына KFR deb жазылған болады. Oşo mаңдайына kafir deb жазылып tursa dağı Allah Teala elderdi sınaş üçün ağa acayip keremetlerdi beredi. Acayip çındap beredi. Qanday? Bir жаш жигитти алып келет. Мага ишенбей атасың аны дейт. Мен Кудаймын дейт. Bir жаш жигитти алып келет дагы кылыч менен экиге белинен тең бөлүп таштап туруп, тур бери кел десе жанагы бала туруп келет. Ошол сыяктуу нерселерди Алла Таала берет. Эмнеге? Адамдарды сынаш үчүн. Мен Кудаймын, мен бардыгын берем дейт. Каяка барса, кайсы жерге келсе элдерге айтат. Эгер мага иман келтирсеңер, береке келет дейт. Алдар адамдар боптур. Мына биз азыр кедей болуп атабыз. Бизге байлык керек. Сага иман келтирдик десе, уйларына желиндүү болуп, береке болуп, койлоруна береке болуп, тапкан тутканына береке болуп кетет. Allah ушундай ишин айтат адамдар. Бирок маңдайында КФР деп жазылып турат. Ошого эришип кетет. Көп адамдар эришип кетет. Мына ошол Дачжал дүйнөнү айланып, адамдарды дават кылып, адамдарга мен силерди Кудайыңармын деп өзүнүн армиясын чогултуп келет. Бирок Макка менен Мединага кире албайт. Аллах харам кылып койгон эки жерге кире албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem aytты: "Laysa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Бардык өлкөлөрдү Дачжал басып өтөт. Бардык өлкөлөрдү басып өтөт Дачжал. Illa Makkata wal Madina. Bir gana Makkaga, Medinага кире албайт. Ошон үчүн акыркы замандарда кээ бир адамдар көчүп келип атышат ушул жака. Ошо Дачжалдын фитнасынан Алла Таала менен аман сактап калгай экен деген ниетте көчүп келип жашаган адамдар бар. Кыямат качан болушун билбейбиз мына. Бар жок көгөрүп атат. Çöldör, kakırağan çöldör gülge aylanıp atат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты го, акыр заманда бул çöldör бак бостон болот. Allah subhanahu taala Makkаны өзүнүн сактоосуна алган. Wa satabqa mahfuzatan bi hifzillah. Allah'ın saktoosu menен kıyamatga чейин сакталып турат. Wa man aradaha bisu'in, kim jamandыкты кааласа бул Маккага, ahlakahullah, Allah аны öldürür. Fa ashabul fil. Misal için fil eğleri. Bilesiniz de fil eğlerini. Abraha degen bir adam. Şu Habaşiye taraftan padişahı. Al özü Hristiyan bulut. Hristiyan bulut. Anın mamleketine adamlar Suudaga je başkaga adamlar oşol jaka bara atgan. Anan ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жаңағы чоң атасының Абдул Мутталиптің малында ошол фил жылы Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem туылған. Абдул Мутталиптің доорунда Абраха Ашрам деген адам Макканы көрө албастан, себеби ажы кылуу исламга чейин дагы болгон да, Ибрахим алейхисаламдан бери ажылык болгон. Ушул мага келбестен ошол жака адамдар ажы кылып атат деп өзү бир харам сыяктуу мечит курат өзүнүн борборуна. Анан бул жактан бирөөлөр барып алып мечитти ыплас кылып коет. Ага ачыбыз чыгып, мен харамды талкалаймын, Кабаны талкалаймын деп филдер менен, аскерлер менен бул жака келгенде эмне болот? Алла субхана таала жанагы абабил куштарын жиберип, алар чеңгелини таштар менен, чопо таштар менен алып келип атып уруп, бардык аскери ошол жерде кырылат. Бул жөнүндө Кур'анда сүрө толук
sure nazil bolgon. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tazlil wa arsala alayhim tayran ababil deb oşul ayet nazil bolgon. Ana Kur'andan özüңөр okuyaсын, kotormaсын okup alasыңар. Allah subhanahu wa ta'ala ababil kuşların jiberip janagı ashabul fildi talqalagan. Demek bul şaharga Makkaga kim jamandыкты kaalay turgan bolsa Allah anı öldürüp bana fil eğleri jamandыкты kaalады ele Allah alарды toqtatıp koydu. Oşo Makkaga kiribesden biz keldik ko Mina örönü menen keldik ko. Oşo Muzdalifadan Minaga kele jatkanda Vadi Muhassar degen bir yer var. Vadi Muhassar. Al oşo toqtogon yer degen sözü bildiret de. Sebebi oşol yerde Allah'ın balesi kelgen. Abrahaga. Ababil kuşları oşol yerde kırgın salgan jana kapırlarga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özünün adatı bolgon, kaysıl yerde bir bale kelgen yerlerden tez basıp ötüp ketti. Acılıkta da oşo Muzdalifadan kele jatkanda köpçülük acılar bunu kaparını albayı je başka malumatı jokku. Şunday düşüp kelet de biri oşo Musahhar degen yerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tez ötküledi. Bul anın adatından bolgon, oşol yerden tez ötüp ketişti. Demin nege dese bul yerge Allah'ın balesi düşkön yerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde de aytdı. Ve yagzu ceyşunil Ka'bada. Ka'bata. Ka'bani bir askerler baskıncası Ka'baga dedi. Fa iza kanu bi bayda'a minal ardi bir jalan jere kelgende ay sahra taladağı çöldögi jalan jere kelgende yaksifullahu bi awwalihim ve ahirihim Allah alardın awalkısındağı akırkısındağı jerge jutkurup jiberет деген. Bul bolup ötken jok, balkim kelejekte bolottur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytkan. Emne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Makkaga dagı bir baskın bolot. Uşunday askerler kelet, anı awalkısındağı, akırkısındağı jerge jutkurup jiberет. İmam Bukhari rivayet kılgan. Kanday bolgon günde de bul Makkani Allah subhanahu wa ta'ala tinchlik statusun berdiği kim kanday jamandık kılsa Allah Taala anı öldürür. Hiç kim bu yerge jamandık kıla albaydı. Kama ahallallahu fihal amna Allah subhanahu wa ta'ala bu yerge şu eminlikti, tinchlikti berip koygon. İbrahim aleyhisselam bul Makka eline bereket ile dua kılgan. Varzuk ahlahu minas samarat. Bakara suresinde 126. ayetinde o Allah bul Makka elin arkanday mömülür menen rızkılantır deb İbrahim aleyhisselam dua kılgan. Bul yer çöl. Bul yerde plantatsiyalar öspek. Bul yerde bağlar yok. Birok özübüzdün yerde jebegen mömölөрдү uşul жерге келжейбиz. Ana İbrahim aleyhisselam'ın duası. O Allah bul yerdin elin arkanday mömölör menen rızklandır dedi. Allah Taala İbrahim aleyhisselam'ın duasını kabul aldı. Anan aytdı. Avalam numakkin dahum haraman. Biz alarga haramdı meken kılıp berbedik mi dedi. İnnemâ yücba ileyhi semerâtu kulli şey. Her kanday nersenin mömöl jemişleri bul yerge çoğulup gelet. Rizqan min ledunna bizdin aldığımızdan rızkı katarı dedi. Demek Allah subhanahu ta'ala uşul biz jep atabız. Banan satıp jep atabız, alma satıp jep atabız, başkalar jep atabız. Bulardın bardığı Allah'ın alından. Bulardın bardığı İbrahim aleyhisselam'ın duasının bereketleri. Uşul jerdin eline ne dedi? Arkanday mömölörden rızkılantır degenden keyin oşo duanın bereketinden rızkılar kelip atat. Biz özübüzdün өлкөбүздө жебеген нерселерди жеп атабыз. Bunun баары эмне? Макканын берекетинен, Макканын ыйыктыгынан, Макканын тынч шаар экенинин натыйжасы. Анан дагы бир нерсе
Iyık degen nerseni bul dini termin. Iyık degen termin dini termin. Iyıktık statusты Allah жана пайгамбар гана берет. Allah'dan başka hiç kim ıyıktık statusты hiç kayсы жерге бере албайт. Ошондуктан өзүбүздүн өлкөлөрдө адамдардын сөзү бар. Паланча жер ıyık, мынау тоо ıyık, мынау үңкүр ıyık, мынау ата ıyık. Алардын бардыгы далилсиз нерселер. Себеби ıyıктыкты неген Аллахтын өзү ıyık деген статусту берет. Мынау жерлерди ıyık деди. Акса, Масжидул Аксаны ıyık деди. Дагы башка өзү Аллах Куранда ıyık деген жерлер бар. Ошол жерлер гана ıyık деп аталат. Андан башка жерлерди ıyık деп атаганга мусулмандын акысы жок. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.